Жолуң болгур шайлоочу. Бийликтин Биримдик партиясынын дагы бир жашыруун билдирүүсү ошонун текстин окуп берейин. Бул окуя кече Араван районунда болгонун соц тармактарга чыгып атат. А мен ошого акцент кыла турган жерлерди текст түрүндө мындай окуп берейин. Бул асмандан алган текст эмес. Силер мамлекеттен айлык алып атасыңар, ишсиз каласыңар деп мугалимдерге эскертүү. Силердин ар бириңердин фамилияңар бар менде. Мен штаб жетекчиси катары ким каякта иштеп атканын жакшы билем. Бардыгыңардын списогуңар бар. Мугалимдигиңерди алып кое албайт. Башка нерсеңерди алып коебуз. Несин алып коет? Духумбу, ар намысым, келечегимби? Ойлонуп көр шайлоочу. Эжекелерди, агайларды сыйлайм дейт. Сыйлаган киши ушинтип ормон опузага салабы? Бийлик деген бийлик деп басым коет. Андан ары мынтип коркутат. Бийлик кааласа жок кылат. Азыр кимдерди жок кылып атат? Демек, акыркы убактардагы камоолор, соттук жана адилетсиздиктеги кимдердин тагдыры чечилип калып атат? Ал жагын айттырбай түшүнсөңүздөр болот. Эртең бийликти президентке беришибиз керек. 120 депутатка эмес дейт. Мына ушуга келгенде акыркы 2 жыл, 3 жылдагы парламенттин аракети эмнеге алып келатканын, жанагы бийлик башкаруу формасын өзгөртөбүз деп бийликти бир колго топтоо, авторитаризмге карай кадам жасап атканыбыз ушул. Биз 30 жылдан бери бизди ушундай мал катары алдыга салып айдап келди. Эшегине жараша тушак болуп, бул жерде мандем элде да бар, күнөө элде да бар. Ошол бийлик тобундагылар да мынтип кол үзбөгөн. Андыктан келгиле шайлоочулар. 4 октябрь шайлоо жыйынтыгы чыкса, 5 октябрь биз Кыргызстанда саясий топтор алмашкандай аракетибиз жетеби, духубуз барбы ошого? Ал биздин колубузда турат, булардын тагдырычы. Эгер мындай басым кысым менен мугалимдерди ушинтип бир үстөмдөн, жогорудон момундай мамиле жасап атса, булардын же айлыгы жарытпаса, балдарыбыз келечек муун сапаттуу билим ала албай жатса, караңгылыкка мындай сүңүп кирип баратса, бийликке так ушундай айдама малга окшогон эл гана канаттандырат да. Демек, буларга ушундай электорат керек. Биз ушуга татыктуу элбизби? Биримдик партиясынын кечээки кокуйун көрдүңүздөр. Кыргызстандын эгемендигине доо кетирген билдирүүсү Аманкуловдун. Жанагы булардын эмблемасындагы Единая Россиянын знагы турганы ошол. Биз сталинизм, путинизм жолуна карай ачык жол салып бараткан булардын тобун кыргыз эли эгер бүгүн эртең кол үзбөсөк, анда биздин келечегибиз бүдөмүк. Эсибизге келер шайлоочулар, андыктан мугалимдерди биз мынтип кордотпойлу, мынтип жер карама кылбайлы, мугалимдер да намысына келсин, арына келсин. Эгер бир ай жаркын келечекти кааласа, мугалимдер ошол келечек муундун тагдырынан корксо, мындай биринекин басым кысым менен, түркөйлүк менен, зөөкүрлүк менен коркутуп үркүткөн атка минерлер эч качан элдин үнүн укпайт, сөзүн укпайт. Бул авторитаризмге карай башталган жол. Андыктан мен адилеттүү шайлоого активдүү катышууга барыңыздарды чакырам. Оюңуздарды, пикириңиздерди ушул ойдун аягына жазып, пикириңиздерди басыңыздар, бармаңыздарды аябай басыңыздар. Ана бул боюнча биз дагы колубуздан келген аракетти көрөбүз. Рухи сайтынын чыгармачыл тобу коомчулукка бул боюнча коңгуроо кагабыз. Бул процессти токтотпой уланта беребиз. Биз дагы саясий күрөшкө активдүү катышабыз. Биз да өз пикирибизди тайманбай айтабыз мындан ары карай.